Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыздардын чарбасы. Кандай эмесе балдар, бүгүнкү сабакка жагымдуу маанай түзүп алдык. Анда эмесе сабагыбыздын максаты менен таанышалы. Эгер бүгүн силер кыргыздардын чарбачылыгынын түрлөрү жөнүндө кеңири маалымат ала алсаңар, өз элиңердин тарыхын терең окуп үйрөнүүгө тарбиялансаңар жана өз элиңердин тарыхын билүүгө, патриоттуулукка тарбиялансаңар, анда биз бүгүнкү сабагыбыздын максатына жеткен болобуз. Анда эмесе балдар, сабакты кунт коюп угабыз. Кыргыздардын жашаган мекени мал чарбачылыкка, дыйканчылыкка, кол өнөрчүлүккө абдан ыңгайлуу жер болгон. Кыргыздар негизинен мал чарбачылык менен кесиптенишкен. Алар уйларды, кой эчкилерди, төөлөрдү багып, жылкыларды өзгөчө азектеп асырашкан. Алгач бир жерде туруктуу жашап, бирдиктүү чарба жүргүзүшкөн. Жыгач түркүктөрдөн үйлөрдү курушуп, мал үйлөрдүн жанына гана багылган. Бара-бара малдын санынын көбөйүшү менен жайыт которуу зарылчылыгы келип чыккан. Натыйжада боз үйдүн алгачкы түрлөрү пайда болгон. Кытай булактарында кыргыз жылкылары чымыр жана албырлуу, жоого мингенге өтө ылайыктуу деп сыпатталат. Кытайлыктар кыргыз жылкыларын ажайып жылкылар, мыкты күлүктөр, ак аргымактар деп дагы таңазалашып, аларга Кытай императорлору дагы суктанганын тарых жазмаларында эскерилет. Кыргыз жылкыларынын ичинен асыл тукум аргымактары өзгөчө бааланган. Бизге белгилүү болгондой, биз Кыргызстандын территориясында жашаган эң алгачкы уруулардын бири болгон жана ошол эле мезгилде өз мамлекетинин түптөөгө жетишкен Дабан деген мамлекет менен таанышпыз, балдар. Дабандыктар дагы борбордук айжага, деги эле дүйнө жүзүнө асыл тукум аргымактарды таптоо өнөрү менен таңазаланышкан. Алар негизинен асыл тукумдуу жылкыларды эл аралык мамилелерди түзүүгө дагы баалуу белек катары пайдаланышкан. Жылкы бул кыргыздын турмушунда негизги роль ойногон. Ат адамдын канаты деген акыл сөз ошондон улам калса керек. Жылкы ушул доордо негизги унаа катары пайдаланылган. Ал эми дыйканчылыгында болсо, байыркы доордо Энисейде тагар маданиятын түзгөн уруулар дыйканчылыктын кетмендөө түрүн өздөштүрсө, ал эми таштык маданияттын өкүлдөрү буурсун менен жер айдаган. Ал эми кыргыздар жерди айдоодо темир тиштүү буурсунду жана соколорду пайдаланып дыйканчылыкты өздөштүрүшкөн. Дыйканчылыгында алар кара мал, өзгөчө өгүздөр менен жылкылардын күчтөрүн пайдаланышкан. Одурукташкан дыйкандар бири-бирине көз карандысыз общиналарга биригип, аларды башчылар жетектеп турган. Ал эми Энисейде кышкы климатында кар оор түшүп, суу катуу болгон. Ошондуктан чоң дарыялардын жарымына чейин тоңуп калган. Жайкысын болсо жер нымдуу болгон. Кыргыздар дыйканчылыгында арпа, буудай, кара таруу, кара куурай, Гималай арпасын айдашкан. Кытай тарыхый жазмаларында кыргыз дыйкандары эгинди апрель айында эгип, сентябрь, октябрь айларында ооруп алары дагы баяндалган. Ал эми аңчылыгында болсо кыргыздар күнүмдүк турмушунда аң улоого дагы көңүл бурган. Кытайлар кыргыз жери жапайы жылкыларга, тоо эчкилерине, аркар кулжаларга, бугуларга, ээликтерге, өзгөчө териси баалуу жаныбарларга, каз өрдөктөргө өтө бай экендигин суктануу менен жазышкан. Бекеринен Кытай булактарында кыргыздар Кытай императоруна баалуу аң терилерден жана алардан жасалган кийимдерди тартуулагандыгы жазылбаса керек. Аң улоодо кыргыздар өтө күчтүү өнүккөн. Алар аңчылыкта кыргыздар атайын үйрөтүлгөн иттерди, тайгандарды, бүркүттү, алгыр куштарды кеңири пайдаланышкан. Темирден жасалган атайын капкандарды колдонушкан. Мындан тышкары кыргыздар балық улоо менен дагы алектенишкен. Ал эми кол өнөрчүлүгүндө болсо, Энисейлик кыргыздар металлдын түрлөрүн иштетүү күчтүү өнүккөн. Кытай булактарында кыргыз жеринде темир, алтын жана калай көп өндүрүлөт деп жазылат. Анткени темир усталар жасаган буюмдар
курал-жарак, товар катары дагы Азиянын бир топ жерлерине тараган. Усталар буурсундун тиштерине балтанын түрлөрүн жасаган. Найза менен жебелердин учтарын, кылычтарды, канжарларды, ат жабдыктарын, жоокерлердин соот кийимдерин дагы жаратышкан. Биз буга чейинки сабактарыбызда кыргыздардын куралдуу күчтөрү деген теманы өткөнбүз. Ошол темабызда дагы мисалы үчүн кыргыздардын куралдары жөнүндө айтылат. Көрдүңөрбү балдар, ошол кыргыздардын согушка болгон жортулунда алар курал-жарактарды дагы өздөрү камдашкан. Ал эми Кытай жазмаларында кыргыз усталарынын колунан чыккан буюмдар эл аралык рынокко чыкканы дагы айтылат. Кытай императорунун армиясы кыргыз усталары жасаган курал-жарактарды сыймыктануу менен пайдалангандыгын айтат. Археологиялык изилдөөлөрдө негизинен кыргыздарда карапа жасоо өнөрү дагы бийик деңгээлде өнүккөндүгүн айтылат. Кыргыздар кул өнөрчүлөрү жасаган буюмдарга эң кооз, оймо чиймелерди салышкан. Алар жаныбарлардын, жаратылыштын элементтерин дагы түшүрүшкөн. Ал эми ошол менен биргеликте бул зергерчилик дагы өнүккөн кыргыздарда. Зергерлер менен сүрөтчүлөр бул кол өнөрчүлөрдүн өзүнчө тобун түзгөн. Алар жасаган кооздук азем буюмдар алтындан, күмүштөн, сөөктөн, жыгачтан жасалган. Буюмдар ошол кездеги кыргыздардын искусство маданиятынын жогорку деңгээлде өнүккөнүнөн кабар берип турат. Ал эми кыргыздарда ошол эле мезгилде соода тармагы да өнүккөн. Себеби биз жогоруда айтып кетип аткандай, чарбанын түрлөрү өнүгүп атпайбы? Ошол өнүккөн чарбадан өздөрүнө камсыз калгандан кийин ашып калган продукцияларын алар атайын рынокко чыгарып турушкан. Мисалы үчүн кыргыздардын чарбасында көп тармактуу өнүккөн. Алар ички жана тышкы соода жүргүзүү үчүн дагы ыңгайлуу шарттарды түзүшкөн. Кыргыздар өздөрүнүн эт жана айыл чарбасынын азыктары менен камсыз кылгандан ашыкча өндүрүлгөн товарларды атайын товар катары сатышкан. Соода байланыштары кыргыздар дегенде өздөрүнүн коңшулары менен жүргүзгөн. 7 кылымдын ортосунда кыргыз кагандыгы өнүккөн мамлекет катары Борбордук Азиянын алдыңкы өлкөлөрүнө соода өнөктөшүнө айланган. Ушул кезде кыргыздардын бийлиги чыгыш тарабынан Курукандарга, түштүгүнөн Тибетке чейин тараган. Түштүк батышына Карлуктарга чейинки кеңир аймактарды камтыган. Өлкөдө ички соода жакшы өнүккөн. Ал эми тышкы соода байланышы Кытай менен жакшы деңгээлде жүргүзүлгөн. Кыргыздардын негизги байлыктарынын бири бул жылкы болгон. Кыргыз жылкылары мыкты товар катары дагы бааланган. Кыргыздар Кытайга айдап барган жылкыларын көбүнчө жибек кездемеге, 2-3 тиштүү көтөрмө соколорго, ат жабдыктарына, ювелирдик жана лакталган буюмдарга, фарфор идиштерге, күзгүлөргө алмаштырган. Кыргыздар Кытайлар менен эки тараптуу соода жүргүзгөндүгүн Енисейде жүргүзүлгөн археологиялык табылгалар тастыктап турат. Кытайдан тышкары кыргыздар уйгурлар жана тибеттиктер менен соода жүргүзгөн. Кыргыздар ал жактан кездемелерди, кооздук буюмдарды, курал-жарактарды алып турушкан. Ал эми темир устачылык өтө күчтүү өнүккөндүктөн кыргыз усталары жасаган курал-жарактар өтө өтүмдүү болгон. Өтүмдүү товар катары бааланган. Тарыхый булактарда аталган 3 мамлекеттин ортосуна товар жүктөлгөн төөлөрдүн кербендери байма-бай каттап тургандыгы дагы эскерилет. Кыргыз аймагы токойго бай болгондуктан анда өскөн карагайлар дагы, баалуу жыгачтар дагы товар катары даярдалып, коңшу өлкөлөргө сатылган. Ушуга байланыштуу Енисейлик кыргыздардын бир бөлүгү токой кыюуга, тактай даярдоого дагы адистешкендигин билсек болот. Мынакей балдар, ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.